Раз они у вас находятся с канюлями, когда вы им одеваете маску, им сразу возникает фобия. А если когда они поступают, у вас вместо канюль сразу маска идет, психологически они к этому потихонечку адаптируются. Ош шаарына Россиядан дарыгерлер келген. Кыргызстандын дарыгерлери менен бирге бейтаптардын ден соолугуна кам көрүп жатышат. Шаардык ооруканада иштеген дарыгерлер чет өлкөлүк дарыгерлерден ооруга кабылган жарандарды дарылоо ыкмасын тереңдетип үйрөнүп, медициналык аппараттарында иштөө ыкмаларын өздөштүрүп алышкан. Учурда үйрөнгөн тажрыйбаларын колдонуп, оор абалдагы бейтаптарды да сактап калуу мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Biz bular kelgen, biz 2 gün биздин бөлүмдө иштеди. Biz реанимация бөлүмү болгондуктан бизге көп тажрыйба көрсөттү. Сахарный диабет илдети менен чалдыккан ооруларга дартын дарылоого көп жардамдарды көрсөттү. Андан сырткары жаңылыктар болду. Бизге ушул коронавирус оорусу жуккан ооруларга сахарный диабет впервые выявленный деп коебуз. Биринчи жолу ошол пайда болгондогу ошол дагы бир оорулуунун абалын оорлотконго себеп болот экен да. Чет өлкөлүк дарыгерлер мындагы дарыгерлердин тажрыйбасына мыкты баа берип, бейтаптын өмүрүн сактап калууга болгон аракетин жумшап жатышкандыгына ыраазы. Эки өлкөнүн ак халатчандары тажрыйба алмашуу менен бүгүнкү оор кырдаалдан чыгып кетүү жолдорун көрүп жатышкандыгын айтып, элди да санитардык талапты так аткарууга чакырышат. Анткени дарыгерлер оору менен күрөшөт. Ооруну болтурбой жарандардын өздөрүнүн көз каранды дейт алар. Ну, во-первых, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы победить COVID-19, в первую очередь нужно соблюдать строгий противоэпидемический режим. Нужно остановить распространение именно этого вируса. Его можно освободить только в том случае, если мы сможем соблюдать все противоэпидемические мероприятия. И не только это первая задача медицинских работников, мы прекрасно понимаем. Медицинские работники, они в основном сталкиваются с тем, что уже случилось. Заболевания и, соответственно, лечат. Поэтому, я думаю, на сегодняшний день с этим справляются неплохо. Наваи мектебинде кошумча ачылган стационарда иштеген дарыгерлер ооруга кабылган жарандардын саны күндөн күнгө азайып жаткандыгын кубануу менен айтышат. Алгач ачылганда күнүнө 200-250ге жакын адам кайрылып жатса, бүгүнкү күндө күнүнө 5-10 гана бейтап жардам сурап келип жатышат. Буга чейинки күндөрдө оорулардын саны көптөп келип аткан, оор абалдуулар өтө көп болуп аткан, азыр бара-бара басаңдап баратат. Азыркы учурда терапия бөлүмүндө дарыланып аткан саны 15, күнүнө бир 5-6 же 7-8ге чейин кайрылуу, же 4-5тен жатып лечение алып атышат. 2-дөн 3төн, кээде 4төн жакшы кылып чыгарган күндөр болуп атат. Баягы оорулардын саны байкалып атат, азайганы. И оор акыбалда келгендердин саны дагы мурункуга салыштырмалуу эле азыраак. Мындагы дарыгерлерден кала башчысы кабар алды. Алар менен жолугуп, муктаждыктарын сурап, керектүү болгон бардык жардамдар бериле тургандыгын угадалады. Алар кир жуучу машинанын жоктугун жана кийип турган атайын кийими да ыңгайсыз болуп жаткандыгын жашырышкан жок. Формадан бир аз кыйналып атат. Формадан. Бул мынабу өткөрбөйт экен да. Баягы высокого качества деп, защита высокого качества да булар. Анан бир аба өткөзбөйт. Бирок бул силердин защитаңарга аябай жакшы форма. Биз өзүбүзгө кылары жетпей калып атат. Андан соң шаар башчысы Канкей ресторанындагы стационарда иштеген дарыгерлерге барды. Мындагы дарыгерлердин маанайы жогору экендиги жүздөрүнөн байкалды. Анткени айыгып чыккандардын саны өсүп, ооруга кабылгандар жок эсе деп сүйүнүшөт. Келген ооруларды силер жакшы маанилеп, жакшы карап, жакшы айыктырып берсеңер. Ош шаарында жалпы 18 изолятор иштеп жатат. Ал эми кошумча 6 стационар даярдалган. Ошто буга чейин 20 гана концентратор аппарат болсо, учурда жеке жарандардын колдоосу менен 350ге жеткен. Бирок шаардын калкын санына бул да жетишсиз. Анткени күз айында оорунун экинчи толкуну бар деген божомолдор айтылууда. Тура суроо берип атасыз, 350ди биз жетет, элибиз үчүн толук камсыздап, биз буну дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен да акча даярдап койдук. Эгер керектүү болсо биз сатып алабыз. Ага бизде акча жетиштүү. Андан сырткары мамлекет тарабынан дагы
ушул кайрадан дагы сатып алуу иштери жүрүп атат. Бизге дагы келип атат концентраторлор. Эң негизгиси биз баягы центральный кислородный концентраторлорду ушу ооруканаларга тарттырып атабыз. Мына шаардык ооруканага, андан сырткары ак тилектеги жаңы курулган Кытай мамлекеттеринен курулган ооруканага дагы ошол жерге центральный кислороддорду тарттырып атат. Ошондой эле дагы кошумча стационарларда ачылып даярдалууда. Бул Ош шаарындагы номер 52 орто мектептин спорт залы. Бул жерге азырынча 30 орун даярдалды. Бирок экинчи толкунду болтурбой элдин өздөрүнө көз каранды. Санитардык талап аткарылса, оорунун экинчи толкуну катталбайт деп ишендирет дарыгерлер. Азыркы учурда бардыгы ошол толкундардын бардыгы биздин жарандардын өзүнүн гана ушу жүрүш турушуна көз каранды болуп атат. Элдерибиз жакшы санитардык эрежелерди азыр түшүнүп калышты, көпчүлүгү сактай башташты. Бул жакшы көрүнүш. Анан бирок четирээк, шаардын четирээк жактарында бул көрүнүш дагы деле сакталбай атат. Элдердин көпчүлүгү тилекке каршы маскасы жок, уюшулган жерлерде топтолуп атышат да. Бул биздин эртеңки күнүбүздөгү коркунуч болуп жаралат да. Бүгүнкү күндө Ош шаарында коронавирус пневмониядан 655 бейтап дарыланууда. Анын 26-сы оор абалда. Бүгүн Ош шаары боюнча жалпы 7 жаңы учур катталды. Феруза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.